Дегеле май айы майрамга бай. Жаздын келиши менен жер жаңырып, теребелге өзгөчө маанай тартуулаган 1 май Ош областынын Өзгөн районунда өзгөчө майрамдалат. Быйыл 12-жыл катарынан белгиленип, райондун тургундары салт катары баалап, күтүп турушкан экиз депутат коомдук ишмер Улукбек Ормоновдун атасы Зулпукар Ормоновдун жаркын элесине арналган волейбол турнирин волейбол федерациясынын президенти генерал-лейтенант Эльмирза Ракеевичтин көмөгү менен 20 айыл өкмөттүн колдоосунда өткөрүлдү. Эзелтеде майрамдалып калктын канына сиңип калган бул майрамды райондун тургундарынын жаркын маанайлары коштоп турду. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү келип, уюштуруучуларга ыраазычылыктарын билдиришти. Урматтуу биздин улук мырза, улук агабыз, ушул оюнду мына уюштуруп бергенде 12 жылдын жүзү болууда. Дайыма 1 май эмгекчилердин күнү майрамы болуп келе турган болсо, ошол жылдан баштап мына бүгүнкү жылга чейин спорт мелдеши өткөрүлүп, ар жыл сайын биз агабызды күтүп, ушундай мелдешти 1 май күнү ушул жерде өткөрүлөт деп күтүүнүн алдында турабыз. Салтанаттын ачылышында майрамды каржылаган Эльмирза Ракеевич менен Улукбек Ормонов өз ойлорун мындайча ортого салышты. Бардыгыңыздарды май майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жаштарыбыз ушул спорттун талаасында гана ушул байгенин талашып жүрүшсүн, күчтүүлөр утсун. Биздин райондун спортунун желегин бийик көтөрүп, республикалык деңгээлге алып чыгышына мен тилектешмин. Бүгүнкү баягы союздан баштап адатка айланып калган эмгек майрамы менен бардыгыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Экинчи, мына биздин Өзгөн районунда дагы эле адатка айланып турган Зулпукар атабыздын арбагына багытталып болуп аткан спорт оюндарынын 12-чи спорт оюну менен сиздерди чын жүрөктөн куттуктайм. Анан өзүмдүн атыман сиздерге бир нерсе айтып кетким келет. Урматтуу туугандар, мен үчүн дагы бүгүн чоң майрам. Себеп дегенде, мына 1 жолу Өзгөн элине мына сиздердин алдыңыздарга чыгып, кайрылып сөз айтып отурам. Баарыңызга чоң рахмат. Ушул күтүп алып, бардыгыңыздар кол чаап, косуп алганыңар үчүн. Андан кийин баягы улуу Зулпукар айтып кетти, салам айткандар көп деп. Өзүңүздөргө белгилүү, мына былтырдан баштап, мына быйыл 2 жолу улуу Зулпукарычтын атасынын тоюна арналган той башкараак жаатта өтүп атат. Былтыр бай эмгекчилердин, дыйкандардын 1-сүрөтү болуп, Бактергеш Төрөбаев Өнүгүү фондунун жетекчиси, Өнүгүү партиясынын лидери келип, өзү жерде туруп ачып бердиле. Быйыл ошол 2-сүрөт Сузак районунда өтүп атат. Ал балабыз дагы келе албай калып, салам айтып атат. Мен дагы өзүм парсымды кылып, Төрөбаев Бактергештин атынан сиздерге чоң салам. Оюндарыбыз бардыгы жакшы өтсүн. Күйөрмандарга жакшы оюн тартуулашсын биздин спортчуларга кааларым күчтүүңүздөр утсун. Спорт менен машыгуунун негизги багыттын бири катары баалаган Өзгөн жаштары мелдешке активдүү катышышты. Салтанатка эстрада жылдыздарынын коштоосунда өткөн концерт тартууланды. Иш-чара 1 май эл аралык эмгекчилердин күнү менен гана чектелип калбастан, Эльмирза Ракеевич тарабынан даярдалган 9 май жеңиш күнүнө арналган согуш ардагерлеринин жана Ооган согушунун ардагерлерине аталып берилген сый тамак да болду. Ооган ардагерлери тарабынан татыктуу инсандарга тапшырылуучу төш белгилерин Улукбек Ормонов менен Эльмирза Сатыбалдиевке ыйгарышты. Белгилүү инсандардын калк үчүн көргөн камкордугуна ыраазы болгон элет тургундарынын жаркын маанайларына күбө болдук. Үмүт Мукамбетова, Кыялбек Тойчиев, Кабарлар KG сайтына.